Siz turgалы ел арасында өзгөчө чүйдө өзүнүн досун партияларын сатты деп, баягы сатып кетти, өзүнүн досун партиялаштарын деген мына кеп таратып атат дейт. Буну билем мен, урматтуу агайын туугандар. Менин деле жүрөгүм ооруп турат. Мен де Эзги партиясына 96 жылдан бери мына салым кошуп келген, эң оор мезгилде эң башында турганмын. Эң оор 2005, 2010 мына оштон баштап туруп, ошол режимдерге, Баким режимге каршы турганбыз. Ошондо айткан мени сатылып кетти деп. Мына эми кызматка келсем дагы саткын деп атасыңар. Мен мына шайлоого келгенде ошол жерде сүйлөшкөндө убада бергем, урматтуу агайын туугандар. Мен бир топ адамдар үчүн кызмат кылайын деп, же аларга бир уурлугун жашырайын деп мен убада берген эмес, урматтуу агайын туугандар. Мен жалпы мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп берем деп убада бергенмин. Мен эл астынан чыкканмын, элдик президент болом деп убада бергенмин элге. Мага элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы бул жөнөкөй сөз эмес. Мага эң кымбат бул, эң кымбат. Кийин ушу жакшы иштери менен, өзүмүн жакшы ийгиликтери менен элдин ичинен чыккандан кийин элдин арасына барып, учурап саламдап жүрөйүн деп жүрөм, ниет менен жүрөм мен дагы. Ошон үчүн мен жөнүндө эмне деп айтат, кантип айтат? Аны айтса айтсын, бирок мени Кудайым сактасын, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын саткандан сактасын Кудайым. Ушудан сактасын мени.